Облус башчысы Ильяс Иманбетов Ак Суу районунун тургундары менен жолугушту. Жыйынга облустук райондук мекеме ишканалардын жетекчилери жана айыл тургундары катышып, анда көпчүлүк таза суу, ички жолдор, сугат суу, бүтпөй калган социалдык объектилер, мамлекеттик каттоо кызматын Ак Суу районуна ачуу, жаңы конуштардагы электр энергиясы, сүттүн баасы, теплоключинка айылына мурунку Ак Суу деген атына которуу жана башка көйгөйлөр айтылды. Элдин уйлары да частный да. Ошо ар ким өткөрүп аткан сүтүн адамдын өзүнүн продукциясына, өзүнүн ошол эмгегине өзү баасын талап коюш керек да. Ушул жагында туура карап, мындай бир жакшы жыйынтык менен чыгарып берген болсоңор, ушундай элдин батасын алат элеңер да. Элдер күтүп атат. Анан ушул маселени кандай кылабыз? Жылда эмнегедир урматтуу туугандар ушул убакта сүт баасы ылдыйлайт экен да. Мен ар бир завод менен өзлөрү менен чалып сүйлөшүп чыктым. Эмне маселе болуп атат? Эмнеге баягы производствода дагы ар кандай проблемалар, маселелер боло берет кылат деп. Бүгүн алар айтып атышат, 35 сомдон берип атабыз дейт. 35 сомдон жана чогултуп келгендерге. То есть сүт ташып баргандар, анан ортодо ошо сүт ташып кеткендерге дагы айылда чогултуп бергендер, анан ушинтип ошолор түшүрүп атат дейт да. Райондо былтыркы жылы кургак учук оорусу менен ооруган 6 адам катталса, быйылкы жылдын 3 айында эле 13 учур катталган. Жыйында мектеп окуучуларынын арасында да катталып жатканы айтылды. Ал бул азыр караколдорлонот. Анан биз да азыр мына бүт бар иштеп атабыз, бул багыттачы анык. Причина семи бул социалдык причинада. Причина социалдык причинада. Үй бүлөдөн иммунитет чыгып кеткен, анан шарт жакшыраак эмес. Анан мектепте жана скучность болуп атпайбы? Скучность болуп атчы, кастачы. Анан биз барып мына ушу иштедик, баарыбыз баштарын баары карап, мантуу коюп, флюро тартып баарын ошо флюродан дагы чыгып калды дагы. Дагы чыгып калышы мүмкүн, себеби ошол жакта жана айтпайм мектебинде скучность болуп болот депчи. Иштеп атабыз бул багытта. Бирөө шаарга жатты бишеке, бирөөсү Караколго жатты. Кургак учук менен. Ал эми сугат маселесин чечүү үчүн район үчүн 19 миллион 900 миң сом акча каражаты каралган. Бүгүнкү күндө ирригация маселесиндеги көйгөйлөрдү чечүү, тазалоо иштери жүргүзүлүп келет. Жаңы жылга чейин бир каралбады беле, тендерден утулуп, баягы кара суу депчи, кара сууга насос коебуз депчи. Мына 3-чү эмеде мартта сходто да айтылды. Аябай эле сүйүнүп калганбыз да. Бирок ушул күнгө чейин эмнегедир иш жылбайт да. Же мындай бир баягы аракет болуш керек го дейм, билбейм. Анан бул биринчи маселе. Экинчи маселе биздин дегеле Бозулуң айылынын жолу болбойт да. Сүрүп эле кетет, кандай жол болбойт билбейбиз. Анан үчүнчү болсо биз жакын арада уже тиги сырткы жайлоого кетели деп атабыз. Уже берки ашуунун бер жагы уже көчүп атат дейт, өтө албай атабыз деп балдар айтып атышат да. Министр келгенде, айыл чарба министри келгенде Жаныбеков өзүбүз чогуу мына Бакыт Бородович менен Уар менен барып көрсөттүк. Бирок ал жерде биз ойлогондой болбойт экен. Ага проект жасатышыбыз керек экен. Проект жасатып, азыр жасап атабы Бакыт Бородович киришти. Проект жасатып, капитальный иш алып барбасак, аны эртеңки келечеги болбойт экен. Азыр проект ишини жасайбыз, бүтүрөбүз дагы, анан ооздун баласын өткөрүп беребиз. Жолугушуунун жүрүшүндө бир катар айылдардагы ички жолдордун абалы ортого салынды. Ал эми Бозбулуң айылындагы 1 километр 600 метр жол быйыл жасалары маалым болду. Ошондой эле облус башчысы көтөрүлгөн маселелерди тиешелүү жетекчилерге чечип берүүнү тапшырып, айрымдарын өзүнүн көзөмөлүнө алаарын белгиледи. Мындан сырткары быйылкы жылы өзгөчө мал чарбачылыгына жана айыл чарбасына жакшы көңүл бурулаарын кошумчалады. Кайсыл айылда кандай маселе болсо, мен ошол айылга өзүм барып келем. Мынакей акимият аркылуу же болбосо биздин аппарат аркылуу билдирип койсоңуздар эле келип калабыз. Негизи көп жакшы пландаштырылып аткан нерселер бар. Бардыгы өзүнүн убагы менен, шарты менен кетет го. Бул жолугушууда негизинен айыл аймактарда эле чечиле турган маселелер да айтылды. Ал эми мындай облус башчысынын эл менен жолугушуусу Түп районунда улантылмакчы. Мээрим Субакунова, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Ак Суу районунан.